Кыргыз медицинасы бул аптада эки атактуу хирургтарынан ажырады. Кыргызстан өтүп бара жаткан аптада дүйнөгө белгилүү эки дарыгер Мамбет Мамакеев менен Эрнис Акрамовдон ажырап аза күтүүдө. Кыргыз медицинасынын символу аталган устат менен шакирт өлкөдө хирургиянын өнүгүшүнө жана жаңы муундун дарыгерлерин тарбиялоого опол тоодой салым кошушкан. Мамбет Мамакеев 24 ноябрда 97 жаш курагында дүйнө салды. Анын кесиптик ишмердүүлүгү 70 жылдан ашык убакыт созулуп, ал 30 миңден ашуун операция жасап, ондогон шакирттерди даярдады. Ал эми Эрнис Акрамов да 2 күн өтпөй 26 ноябрда көз жумду. Ал өлкөдөгү алдыңкы медициналык борборду курган. Акрамов 350дөн ашык илимий эмгек жазып, 23 патент алып, медицина илимдеринин 17 докторун жана талапкерлерин даярдаган. Эскерте кетсек, 2023 жылдын жазында Мамакеев менен Акрамов 40 жылдан ашык таарынычтан соң жолугушуп, Мамакеев Акрамовду сүйүктүү шакиртим деп атаган. Жолугушууда Акрамов устатынан эгер көз өтсө өзү менен кошо ала кетишин суранган эле. Жолугушуудан 1 жыл өтпөй эки алып хирургтар биринин артынан бири кете берди. Эки залкардын өрнөктүү өмүрү, таарынычтары жана акыркы сапарга узатуу зыйнаты кесиптешим Айбек Исабековдун материалында. Кыргызстан өтүп бара жаткан аптада дүйнөгө белгилүү эки дарыгер Мамбет Мамакеев менен Эрнис Акрамовдон ажырап аза күтүүдө. Кыргыз медицинасынын символу аталган устат менен шакирт өлкөдө хирургиянын өнүгүшүнө жана жаңы муундун дарыгерлерин тарбиялоого опол тодой салым кошушкан. Тармагына салымын ортомушулар Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, залкар хирург профессор Мамбет Мамакеев 24 ноябрда дүйнө салып, акыркы сапарга узатылды. Белгилүү хирург менен коштошуу зыйнаты өзү түптөгөн жана анын ысымы ыйгарылган улуттук хирургия борборунда өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болгон бир катар өкмөт мүчөлөрү, саламаттык сактоонун адистери, ардагерлер, замандаштары жана жакындары катышты. Биз Кыргыз Республикасынын баатыры академик Мамбет Мамакеевден айрылып калдык. Мамбет Мамакеевдин жакын туугандарына кайрылып, кайрат кылгыла деп Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, министрлер кабинетинин атынан көңүл айтам. Жаткан жер жайлуу, топурагы торко болсун. Жараткан жанаттан жан берсин дейбиз. Кыргызстандын даңкын, Кыргызстандын наамын башка өлкөлөргө, дүйнөгө чыгарган адистердин уулдарынын биринин бири Мамбет Мамакеев. Кыргызстандын эмгек сиңирген ишмери Мамакеев иш тажрыйбасында 30 миңдей операция жасаган, 120дан ашык илимий эмгектин автору. Анын негизги эмгектери өттүн таш оорусунун хирургиялык жол менен дарылоо, ошондой эле ооруларга хирургиялык шашылыш жардам көрсөтүүгө арналган. Академиктин уйку безинин сезгениши деген жана башка эмгектеринин мааниси өтө чоң. Мындай зор эмгектерди калтырган доктор бул күнү замандаштары, жакындары тарабынан эскерилди. Мен бул медицинадан эки кишини мындай билип тааныйм да, бул биринчи Исакона Чакунбаев. Ал киши менен мен жакшы тааныш болчумун. Андан кийин ушул Мамбет Мамакеев. Медицинада эң көрүнүктүү кишилер. Булар эч убакыт өлбөйт, анткени себеби артында мектеби калды, окуучулары калды. 95 жылдагы мына жамнаштар мен жол кеңесинин эл өкүлдөр жыйынында чогуу депутат болуп, мен төрага болуп, жакындан билип калдым. Жамнакчы айтканда ал киши абдан тике, түз бетке чаба аткан киши болсу. Мамбет Мамакеев дүйнөдө өз кесиби менен эң узак иштеген адис деп табылып, Гиннестин рекордтор китебине кирген. Анда 2020 жылдын 29 февралындагы эсеп боюнча анын хирургтук карьерасы 67 жыл 181 күн деп жазылат. Ал илимдин 15 докторун, 26 кандидатын тарбиялаган. Өмүрүнүн соңуна чейин операцияларды жасаган белгилүү хирург өзүнүн окуучуларына үлгү болуп калды. Бир армандабыз. Биз окуучулары Мамбет Мамакеевди жүзгө чыгарабыз деп максат кылдык эле. Болбой калды. Жүзгө чыкканда биз айтканбыз. Сизди Мамбет дебей, Кылымбек деп айтабыз деп айтып жүрдүк эле. Ага жетпей калдык. Ошол кишинин салып өткөн чыйыр жолу
биздин жашообузда алдыга түртүп, бизге чоң үлгү болот деп айткым келет. Мамбет Мамакеевичтин өзү менен сүйлөшүп отуруу ушунчалык сонун болчу. Ал киши өзүнүн акыл насаатын аябай жакшынакай кылып берчү. Ал элемес анын медицинадан тышкары адамгерчилиги, жакындарына болгон камкордугун эскеришти. Өз учурунда жердештерине, жакындарына жардам колун сунуп, көмөгүн көрсөтүп келгени айтылат. Ун жок болуп 92-жылы элдер кыйналып атканда дагы Ишенсиздик министр болуп калбады. Ошондон 40 un алып берген. Ошондо Батышкастан элдин баарын уну жокторун ошон таратып чыгып кеттик да. Сол көп жакшылык бар элдин үчүн. Мамакеев Мамбет Мамакеевич 1927 жылдын 1-октябрында Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунун Кереге Таш айылында төрөлгөн. Ал 1952 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун бүткөн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, республикалык хирургтар коомунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин саламаттык сактоо боюнча туруктуу комиссиясынын мүчөсү болгон. 2004 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Манас ордени жана башка мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. Самый любимый ученик ты был. Первый ученик был ты. Эскерте кетсек, 2023 жылдын жазында Мамакеев менен Акрамов 40 жылдан ашык таарыныштан соң жолугушуп, Мамакеев Акрамовду сүйүктүү шакиртим деп атаган. Жолугушуда Акрамов устатынан эгер көзү өтсө, өзү менен кошо ала кетишин суранган эле. Жолугушудан 1 жыл өтпөй, Мамакеев каза болгондон 2 күндөн кийин Акрамов да бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Кыргыз эли дагы бир улуу инсанынан ажырады. Кыргыз медицинасынын корифейи, окумуштуу хирург, профессор Эрнест Акрамов 26 ноябрда көз жумуп, акыркы сапарга узатылды. Коштошуу иш-чарасы Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, өкмөт мүчөлөрү, саламаттык сактоо адистери, замандаштары жана жакындары катышты. Анын үй бүлөсү жана жакындары үчүн эле эмес, бүтүндөй Кыргызстан эли, Кыргыз Республикасы үчүн чоң орду толгус жоготуу. Бүтүндөй өмүрүн элге кызмат кылууга арнаган окумуштуу, мамлекеттик ишмер жана улуу гуманист дүйнө салды. Кыска убакыт аралыгында эле алтын колдуу улукман аталып, кыргыз медицинасын өнүктүрүүгө өзгөчө эмгек жумшаган. Илимий ишин жигерди улантып 350 эмгек жазган. Жаратман дарыгер 24 жаңы ачылыш жасап, Кыргызстандын эле эмес, жалпы дүйнөнүн медицинасына зор салымын кошкон. 89 жаш курагында көз жумган Акрамов медицинага жана илимге баа жеткис мурас калтырды. Анын эмгектери мындан арыда жашай бермекчи. Анткени профессор илимдин 17 докторун жана кандидатын даярдап, 350дөн ашык илимий эмгек жазып, 23 патент алган. Акрамовдун бул тажрыйбалары тарыхта алтын тамга менен жазылып каларын анын саналаштары жана жакындары эскерүүдө. Кайран Исандын имген ак жолборусу ак тулпары бүгүн жайда калып жатат. Эми ал эч качан токулбайт да миңилбейт. Себеби ал ушул адамдын гана өзүнө тиешелүү болгон нерсе го. Күнү бүгүн да анын айтылып келе жатканы адамдарга жасаган камкорлугу, адилеттүүлүгү, калыстуулугу, өзүнүн ишбиргилиги, адистин эң чокусуна чыккан мыктылыгы бул адамдын эң чоң сапаттарын бири эле. Тандай кылабыз. Ушул ажал арабыздан сууруп, ыйлатып, боздотуп алып кетип жатат. Всю свою жизнь он посвятил. Өз өмүрүн элге кызмат кылууга арнады. Жада калса ал жакшы жашоодон да баш тартты. Бирок бул анын үй бүлөсүнүн жоктугун билдирбейт. Ал үчүн бүтүндөй кыргыз эли, бардык планетанын эли үй бүлөсү болду. Был весь народ Кыргызстана. Все люди планеты. Акрамовдун медицинага кошкон зор салымы жана жасаган эмгектери анын көзүнүн тирүүсүндө бааланды. Кыргыз эли жана мамлекет өз учурунда мындай алкоого алып баалап алганын анын жакындары тарабынан эскерилүүдө. Кесиптик кыйыр жолун адам өмүрүн сактоого арнаганы менен сыймыктуу дешет алар. Мы от имени нашей семьи хотели бы
Биз үй бүлөбүздүн атынан мындай масштабтагы иш-чараны уюштуруп берген бардык тармактарга ыраазычылыгыбызды билдиргим келет. Биринчи кезекте Чүй облустук ооруканасынын жетекчилигине ыраазычылык. Сиздер билесиздер, Эрнис Хашимович бул ооруканада 35 жылдан ашуун жашады. Көп жыл жашап, бир эле кушеткада 10 жылдап жатып жүрдү. Ал үчүн мындан артык эч нерсе керек эмес болчу. Ал жер анын үйү, ал эми бейтаптар анын үй бүлөсү эле. На одной кушетке спал десятилетиями. Для него больше и не нужно было. Для него это был дом, и пациенты была его семья. Эрнис Акрамов 1936 жылы 24 июнда Фрунзе шаарында төрөлгөн. Илимдин эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз СССРдин эмгек сиңирген дарыгери, СССРдин эл депутаты, Жогорку кеңештин депутаты, Кыргыз Республикасынын илим жана техника тармагы боюнча мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын баатыры. Ал 1960 жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун жалпы хирургия адистиги боюнча факультетин бүтүргөн. 1967 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. 1992 жылдан өмүрүнүн акырына чейин Чүй облустук ооруканасынын жалпы хирургия бөлүмүн жетектеп, аны алдыңкы медициналык мекемеге айландырды. Ал эми 2023 жылы ооруканага анын ысымы ыйгарылган. Чоң Таш айылынын четиндеги Кыргыз Республикасынын баатырларынын аллеясы деп түзүлдү. Мындан суроо жаралышы мүмкүн. Эмне үчүн Эрнис Хашимович Акрамов ошондой эле Кыргыз Республикасынын баатыры. Бул деген биз үчүн оңой суроо болгон жок. Анткени ал кишинин керези өзү айтыптыр, өзүнүн Садыр Нуркожоевичке Кыргыз Республикасынын президентине кайрылуусу да бар. Аны дагы өзүнүн үй бүлө мүчөлөрү да тастыктады. Бул Акрамовдордун үй бүлөсү, бул кишинин чоң атасы, апасы, бир туугандары бардыгы аларча көрүстөнүндө коюлуптур. Ошондуктан бул кишини биз сыйлайбыз. Бул Кыргыз Республикасынын баатыры. Бирок албетте керез деген керез. Ошондуктан керезине ылайык бул киши аларча көрүстөнүнө коюлууда. Эки белгилүү дарыгерлер катарынан дүйнө салгандыгына байланыштуу узатуу зыйнаты да катарынан өткөрүлдү. Мамбет Мамакеев 26 ноябрда Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине жерге берилди. Ал эми Эрнис Акрамовдун сөөгү 27 ноябрда өзүнүн акыркы керезине ылайык аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Айбек Исабеков, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жумалык үчүн.